Москва шаарынан салам барыңыздарга, орозоңуздар кабыл болсун. Assalamu alaikum. Amandım Moskva'dan Салам аралым көрөрмандары, бүгін біз Москва шаарындабыз. Рамазан ай башталгандан бери ушул мен артында турган чатырдын астында ар кайсыл өлкөлөр өздөрүнүн маданий кечелерин тагыраагы Рамазан чатырын уюштуруп келүүдө. Бүгүн Рамазандын 7-чи күнү Кыргызстандын маданий кечеси уюштурулууда. Азыркы учурда бул жерде дасторконго коюлуучу даамдарды кесип даярдап атышат. Азыр биз кирип, кандай даярдык болуп атат, канча адамга даярдалып жаткан тууралуу сурап көрөлү. Даярдык кандай болуп атат? Канча кишиге даярдап атасыздар? Бүгүн посадочный место орундар болсо 350 кишиге даярдалды. Андан дагы көп келет деген айтымдар бар күтүлүүдө. А так күндө 1,5 кишиге чейин ооза чыгарып атабыз. Сиз бул жерде канча убакыттан бери иштеп атасыз? Бул жакта орозо башталгандан бери бул жакта кызматтабыз, иншалла. Сиздин кызматыңыз эмне? Эмне даярдайсыз? Жер жемиштерди кесип, анан помидор, бадыраң, ысымал овощлерди кесип, нарезкаларды кылып, андан кийин ар кандай бышырыктарды тизип берип, залга чыгарабыз. Элдин маанайы сонун, булар ар жылы күтүшөт мындай күндөрдү. Келишип, мынтип өздөрүнүн жайларын тандашып отурушуп атат. Азыр жайгаштырып, аял заттарын. Биз аял заттарды отургузуп атабыз. Ал жакта жигиттерди отургузат. Элimiz аман, кыргыз казак туу бирге жайнап турсун ар убакта. Кыргыз казак бир тууган деп айткан го. Сол үчүн биз бүгүн кыргыздардын дастарканына келип отурмуз. Ар убакта ошондой дастарканыбыз мол болсун, денimiz сау болсун, аманчылыкта, жакшылыкта жүрөйүк. Ал эми ушул Рамазан чатырына канчанчы жолу катышыңыз? Менимче көп жылдан бери катышам. Качан ушу Москва бул Надеждага келген болжом ошолдон бери ушул жерде жамаат менен дайыма чогуу келишип, оозу ачып, ондой жыйындарга катышып, иншалла. Бул Рамазан чатыры Москва дин башкармалыгы тарабынан жыл сайын эле уюштурулуп келатат. Биз дагы бул иш-чарага дээрлик 10 жылдан ашып калды. Мындай жигердүү катышып келатабыз. Бул чатыр уюштурулуунун негизги максаты ошол Россия Федерациясында жашаган, анын ичинде ошо Москва аймагында жашаган ар кандай улуттагы мусулмандардын башын бириктирүү, ынтымакка чакыруу, бири-бири менен тааныштыруу максатында ушундай бир чоң ифтарлыктарды жыл сайын кылып келатат. Быйыл дагы 1600 кишилик бир ифтарлык болгон атат. Биз дагы аракет кылып ушу Рамазандын баштапкы 10 күнүндө ушул иш-чараны бүгүнкү күндү Кыргызстандын атынан алып өткөрүп атабыз. Bundan biz üçün аябай bir жакшы пайдалар бар. Келген бизге маанилүү коноктор келет, элчиликтен келет, консулдук бөлүмдөн келет, диаспора жетекчилери жана Москвада ар кандай аттуу баштуу, ар кандай сферада иштеген, дээрлик бизди жакындан тааныган, жана жакындан тааныбаган адамдарды ушул кечеге чакырып, ушул жерден таанышып, андан ары динибизди, биз алардан, алар бизден бир жакшы нерселерди үйрөнүп, ушундай мамиледе иш кылып келатабыз. Азыркы күндө биздин Россия жүргөн мекендештерибиз ушундай иш-чараларга активдүү катышып, күн сайын азыр ушул ифтарлар уюштурулуп атат, элдерибиз активдүү катышып атат. Анан албетте мындай иш-чаралар элдердин сыртта жүргөн элдерибизде ушул Кыргызстандан алыс жүрсө да ошол биздин салтыбызды унутпаганга, диний, руханий байлыгыбызды сактаганга абдан жакшы шарттар түзүп атат. Надежда коому жыл сайын ушул шатёрду уюштуруп келет, Рамадан орозо шатёрун. Биздин мекендештер дагы ошо Москва жергесинен өзүңөр көргөндөй өзүнүн ордун ээлеп калган эң чоң диаспоралардын бири. Мекендештердин ийгилиги мындан 5-10 жыл мурун башкача болсо, азыр такыр башкача деңгээлге чыкты. Негизи эле кыргыздардын аброюн көтөргөнгө ушундай иш-чаралар чоң салым кошот.
Кудай буйрса, баягы көчүбүз түзөлүп, кыргыздардын аброю Россия жергесинде жакшы эле жогорулай баштады. Орусияда 2024 жыл үй бүлө жылы деп жарыялангандыктан бүгүн Рамазан чатырында үй бүлөнүн баалуулугу, үй бүлөдөгү ынтымак биримдик тууралуу да сөздөр айтылууда. 30 күн бою ушул үй бүлөгө тиешелүү исламдагы үй бүлөнүн орду, аялдын, атанын, баланын орду белгилеп атат. Буну да жөн белгилебеди. Анткени быйыл Россияда ушул үй бүлө жылы деп жарыялангандыгы үчүн ошого айкалыштырып, бул чатырдын дагы негизги бир максаты үй бүлөнү бекемдөө максатында ушул ат коюлду. Получается, у нас 2024 год, это уже 19-й год, когда шатер открыт для своих посетителей. Безусловно, главная цель, главная задача у шатра – это накормить постящихся, но в то же время на сегодняшний день шатер – это больше такой социальный, просветительский проект, где каждый может узнать, с одной стороны, про религию ислам, а с другой стороны познакомиться с культурами разных народов, разных стран, которые исповедуют ислам. Это некая площадка, где стираются границы между людьми, представители разных народов, даже порой разных взглядов и убеждений, встречаются вместе, общаются и каждый находит для себя что-то полезное. Если даже что-то в программе для себя что-то полезное не найдет, хотя такое вряд ли, потому что каждая программа, она тщательно готовится. Да, если у нас международные гости зачастую прилетают извне, да, вот как из Кыргызстана прилетели несколько человек, потому программа, она так досконально готовится, и в ней всегда есть что-то интересное, всегда есть что-то полезное, и со всех точек зрения. И здесь сегодня мне очень приятно, здесь не только киргизы, но и представители других национальностей. Это праздник. Я думаю, почаще проводить такие мероприятия, то, что вы делаете, это во благо киргизского народа, во благо Киргизии самой и во благо всех москвичей, потому что это укрепляет. Это в современном этапе, это очень важно. Так что успехов вам. Организация шатра Рамазан, естественно, служит укреплению отношений и братства народов Москвы. Отрадно, что тут разные народы не только сохраняя свои культурные ценности, в том числе и религиозные, и духовные свои ценности. Так что Аллах Таалам дуаларınızı ve dileklerinizi kabul etsin. Kutlu olsun bir yılda bir жылмайган кереметтүү Мültaylardын султаны. Москва шаарынан бардык кыргыз бир туугандарыбызга салам. Орозо айыңыздар кут болсун. Кармаган орозоңуздарды Аллахым кабыл кылсын. Москвадан сиздерге, Кыргызстанга ысык салам айтам. Жана кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Келечегибиз жаштардын колунда. Ушундай кичинекей балдарыбызды иманга, исламга киргизип, келечегибизди, Кыргызстаныбызды көтөргөн ушулар болсун. Бар болуңуздар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кыргызстандагы жалпы момин мусулмандарга, момундарга ушул москвалык иштеп жүргөн москвалык жердештериңиз атынан салам. Иншалла Аллах Таала туткан орозоңуздар кабыл кылсын. Бардык мусулмандарды туткан орозолор кабыл болсун, кылган ибадаттар кабыл болсун. Москвадан Кыргызстанга салам, 30 күндүк орозолор кабыл болсун. Надежда диний коомуна терең ыраазычылык билдирем. Ушундай Москва шаарында шатер усулу жалпы кыргыздарды, жалпы мусулмандардын башын бириктирип, ошол жерде жакшы иш-чара өткөрүп атканына жана ошондой эле Кыргызстандан келген агай байкелерибизге чоң рахмат. Бар болуңуздар. Ынтымағы бар елдің білесіңер ыр шығар. Ынтымағы жоқ жердің білесіңер чыр шығар. Ынтымағымыз бар болса, етекжеңіміз құлпырар. Ынтымағымыз жоқ болса,